Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Түз жерде кетип атканыңарда ылды иште баскандай баскыра деп. Жылды иште басканда умуртка түз болот экен да. Анан эек бир аз тартылып, мына желке да түзүлөт экен. Умуртка аябай түз болот экен ылды иште. Анан ушул үйдөгө чыгып түшкөнүн ушундай пайдасы бар экен. Ana tamanga da masaj болот экен. Арчы подъемдан чыгып атканда боордон басканда таманга ушунчалык сонун массаж болот экен. Тамандагы кысылып калган меридиандар ачылат экен. Өзү көбүнчө эле оорулардын пайда болушунун бир себептери ошо тамандагы меридиандар кысылып калып, салмактуу адамдар көбөйүп кетти да азыр. Ошо салмактын айынан таманга нагрузка түшө берип эле анан кийин таманда меридиандар жабылып калат. Анан омуртка аркылуу омурткага да күч келип, омурткалар аркылуу меридиандар жабылып калып эле анан ийнеге айланбай калгандан анан денеде зат алмашуу болуп эле анан денеде оору келип чыгат экен. Анан эгерде биз дайым ушул подъемго өргө чыгып, тоого чыгып түшүп бара турган болсок, дайым ушул таманга массаж болуп, сону гимнастика болуп турат экен да. Анан жана тайзмейлеп чыгарган адамдын дагы Жан Санфен дегенин кишинин бир 5 сүйген иши болгондо, ошонун бирөөсү шамал болуп турганда тоого чыккан да. Неге дейт да? Себеби ал дем алууну жакшыртат, дыханияны ачат дейт да, тоого чыкканда. Ошон үчүн дайым ушу адамдарга сунуш кылып кетет элем ошо тоого чыкканда. Азыр мына ылды иштен келатканда корпусту кандай алып түшкөн болсок, мына түздө да ошондой кылыш керек да. Анан мынан жалын таштап койбош керек. Анан башты таштап койбош керек, далы ийилип калбаш керек да. Артка омуртка ийилип калбаш керек, түз басыш керек. Эгерде биз омуртканы түз алып бассак эле кыйла оорудан алыс болобуз да.